Кара Суу базарында өрт коопсуздук эрежелери толук сакталган эмес. Кыргызстандагы эң ириделген базарда башаламан жайгашкан соода күркөлөр, контейнерлер өрт өчүрүүчү атайын унаанын базардын ичине кирип чыгуусуна жолтоо болуп келет. Бул тууралуу өрттү көзөмөлдөө кызматынын инспектору маалымдайт. Мындан улам аталган кызмат жеринде текшерүү иштерин күн сайын улантууда. Ушул күнгө чейин өрт коопсуздугун сактабаган ишкерлерге салынган айыппулдун саны 100 миңден ашкан. Претензиялар берилген, алардын аткарылышы боюнча контролдук текшерүүлөр жүргүзүп, булар боюнча Кыргыз соода биримдиги базары, ИП Адилов Бабур, ошол Тураталы базары, андан тышкары дагы бул жерде көптөгөн базалардын ээлерине өрт коопсуздугун сактабагандыгы үчүн, өрт коопсуздугу берген иш-чаралар аткарбагандыгы үчүн административдик чара кодексинин негизинде өрт коопсуздугуну бузгандыгы үчүн, аткарбагандыгы үчүн 143-434 берилердин негизинде штрафтар салынып өкмөткө төлөндү. Буга чейин атайын машыгуу учурунда өрттүк унаа Кара Суу базарына кире албай койгон. Анткени соодагерлер ээлеген жеринен мыйзамсыз жолго чыгып алышкан. Кокус күтүүсүз өрт же башка чукул кырдаалдар катталса, өрт өчүрүүчү унаа өз учурунда кире албай, кырсыктарды жоюу иши кечеңдейт. Мындан бир нече күн мурун эле Кара Суу базарында электр сымдарынын кыска туташуусунан улам контейнерде өрт чыккан болчу. Учурда материалдык чыгымдар такталууда. Жабык учетта доступ жок экен барлыгына. Кече учение кылды. Не то, что там барыш там кире албай койду да башынан. Ошол частный соодагерлер контейнерлерди коюп, жолду жаап алышкан. Ошонун негизинде биз арыз менен кайрылганбыз. Ушу жолдорду ачып бергиле. Эгерде эртең өрт коопсуздугу болсо, биринчи адам казалыкка тиет, экинчиден буюмдар күйүп кетет, материальный ущерб болот. Сунуш баракчаларын биз акимдерден баштап айыл өкмөттөргө, мисалы ошол Кара Суу районунда Сарай айыл өкмөтүнө караштуу айыл өкмөттөргө, ошол базардын дирекциясына биз сунуштама баракчаларын беребиз. Бардыгы өрт коопсуздук талаптарына жооп бере турган нормада соодалар жүрүлсүн деп. Бирок ошол талаптарды аткарбастан, нормаларды аткарбастан бүгүнкү күндө жолго тоскоолдуктар жаралып келет. Жыл башынан бери Кара Суу базарында 77 өрт кырсыгы орун алса, анын 99% турак үйлөрдөн чыккан. Өткөн жылга салыштырганда аймакта өрт кырсыгы 43 учурга аз катталганы айтылды. Түшүндүрүү иштери боюнча бүт мекеме уюмдарда, базарларда, соода түйүндөрдө бүт түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө 5200дөн ашык жерде 25 000 адамды камтыган түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан тышкары биз жыл башынан баштап 12 жолу өрттүк тактикалык машыгуу өткөрдүк. Эртең 20-сында дагы бир Кара Суу районунда бир чоң бардык күч каражаттарды тартуу менен чоң масштабта бир машыгууну пландаштырып турабыз, өткөрөбүз. Ал эми Ош облусунда 11 айдын жыйынтыгында 286 өрт кырсыгы катталган. Материалдык чыгым 39 миллион сомго жеткен. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Кара Суу району.